Пайгамбардын бир сөзү бар экен да. Эң жаман тамак жалаң байлар жеген тамак деген. Бечаралар, муктаждар, карып мискендер эмес, ошол байлар жеп кеткен тамак эң жаман тамактыр. Азыр эми тойлорго мындай кедей адам келбейт. Бүт колунда барлар. Алар дагы мындай наразы болуп барат. Ушул эле жетишпей атты эле, башка иштерим бар эле, кече эле $100 бердим эле, бүгүн дагы беришке туура келип атат. Ошол жерде бир муктаж бар, бечара бар, курсагы тоюп батасын берип кетпейт да. Ушул нерсени эске алалы, анткени тойдун максаты эмне? Баталайын деген. Кыргызда бир сөз бар, бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген. А кимдин батасы тиет? Чындап муктаж болгон адам курсагы тойсо, бул өтө чоң сооп. Эгер ушундай багытта болсо, мен каршы болбойт элем. Бул биринчиден, экинчиден жаратканда эле буйругу бар экен, жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деген. Эми ал жерде бир эле акча ысырап болуп аткан жок, тамак ысырап болуп аткан жок. Адам эмне бир чөйшөк тамакка тоет, бирок ал жерде эми айланайын биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү